Мекендештерим, барыңыздарга ысык салам, барыңыздарга таазим, рахмат. Рахмат деп айтып чарчабайм, жооп берип атып чарчабайм. Анткени сиздер бар, мен өлүп өсүп атам. Сиздер бар, сиздердин аркаңар менен мен Эдил Хасенов болуп жүрөм. Мамлекет мага эмне кылды дебей, мен мамлекетке эмне кылам, элиме пайдалуу эмне кылам деп. Ар бир адам өзүнүн ордун билиш керек. Кудайга шүгүр, Кудайым себепкер кылып, ушундай бир колдон кичине келеби? Атам алтындай болгон менин жолборсум, менин мотиваторум айткандай, колуңан келсе, өзүң курсаң тойгузсаң, ата энеңдикин тойгузсаң, анан элиңе бер дейт. Бул жашоодо бир эле нерсе калат. Эмне кылып кеттиң, эмне жасап кеттиң, кандай жакшы иш Кудай жолуна кылдың, элиңе эмне пайдалуу ишти кылдың деп. Бүгүнкү көйгөйлөрдүн көп көйгөйлөрүнөн грин картаны кайсы жерден толтурам. Грин карта уткандан кийин ДС форманы кантип толтурам, андан кийин грин картанын дарегин Америкадагы ишеничтүү кишиге кандай кылам деп. Мунун баары мурун платный болчу. Мунун баары азыр бесплатный. ДС формага киши башына $200, $300 чейин алчу. Азыр Кудайым буйрса менин адистерим жакшы өзүнүн ишин билген, туура жасаган адистерим сиздерге жардам кылат. Сиздер утуп алгандан кийин ал бекер болот. Элестетсеңиздер, 5 адамга $200 $1000 төлөшчү мурун. Азыр 5 адамга бекер болот. Ошондо бир үй бүлөдө 5 адам болсо бекер жасап беребиз. Канчалаган грин карта уткандар ошого өзүңүздөр билесиңер, ошого баягы туш келип жүрдүңүздөр. Мунун баары акча көптүктөн эмес, пиар кылгандан эмес, көпкөндүктөн эмес. Кудайга шүгүр. Биз азыркы күнү мына мамлекетибиз жакшы өнүгүп атат. Биз азыркы күнү биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизге жардам кылып, бизнесмендер бир колдон келишинче салым кылалы. Америкага сен келбесең, мисалы үчүн, жаман жазган адам болсо, ой эмнеге барам, ой мен патриотмун, Кыргызстанда деле калам деп. Сен патриот эмессиң, Эдил Хасенов, сен эмнеге эле Америкага чакырып атасың дейт. Анда биздин Орусияда жүргөн 1 миллион адам патриот болбой калабы? Жашоонун аргасызынан, жашоонун кыйынчылыгынан ушундай болот. Жашоодо өйдө ылдый болуп турат. Эң башкысы менин идеологиям бүт дүйнө жүзүндөгү мигранттарды Кудай буйрса чогултуп, күчтөнтүп, окуйм деген жаштарга жардам берип, кайдыгер карабай, жакшы бир инновация же бир жакшы тармактар өсүп атса, бир ыкмалар болуп атса, ошол тармакта колдоо көрсөтүп, колдон келишинче, жок дегенде туура маалымат менен болсо дагы, ошолордун баарына бир идеология чакырып, анан Кыргызстаныбызга барып салым кошуу. Мен да өз башым менен Кыргызстаныма барып салым кошом. Керек болсо айылдарда иштеппи, чогулткан бир тажрыйбам менен болсо дагы, кичине болсо дагы бөлүшкөнү аракетимди кылам. Ошондо бир чоң демилге идеология болуп атат. Ошон үчүн мына бул идеологияга азыркы күнү мен бияктагы дагы партнерлорум менен, инилерим менен чоң бир трак компаниясын ачып, чоң бир долбоорду иштетип, ошо долбоорлордун ичинде көп нерселер болот. Өтө кызыктуу, пайдалуу нерселер болот. Мурун алынып жүргөн акчалар, силер төлөп жүргөн нерселерге бекер кылып турган, шарт түзгөнү, сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн мекендештер, бирибизди колдойлу, бир идеологияга келели. Кечке эле ой тигил мындай, ана бул эмне кылып коюптур, мамлекет эмне кылат дебей, бирөөнү сындабай, биз сындагандан өтүшүбүз керек, ушактагандан өтүшүбүз керек, ичи тарлык көрө албастыктан андай нерсени таштап, биз кандай өнүгөбүз? Жаштарга кандай мамлекетти биз калтырабыз? Кайсыл тармакта кандай өнүгүү болуп атат? Ким татыктуу деп. Мен мисалы үчүн биякта отуруп бир нерсеге бир алым жетип бир нерсе болуп атабы, мен ошо менен бөлүшүп атам. Ар бир эле адам аны кыла алат. Патриот болуш үчүн, элиңе жардам бериш үчүн ал бай болуштун кажети жок. Ички пейилибизде мекендештер. Ошон үчүн дагы сонун долбоорлор болот. Сөз баатыр эмес, иш баатыр бололу мекендештер. Баарыңыздарга чоң ысык салам. Ушуну жаштар менен, балдарыңыздар менен ушул видеону бөлүшүп коюңуздар, карап туруңуздар. Менин Instagram баракчам бул элдики. Жакында 5 миллионго жетебиз. Кудайым буйруса иншалла. 5 миллионго жеткенде мен Instagram'ды элдик Instagram деп туруп атап элге берем. Ошол жерде кайрымдуулук фонддор, чыныгы таза, туура инвестиция боюнча
технология, инновация, окуу тармагында, ыйман тармагында өтө көп жакшы долбоорлор алып баруучу канал кылайын деп бир жакшы бир оюм бар. Анткени мен азыр 1.300.000 болуп калдым. Бул өзүм эле болуп калган жокмун. Ар бириңердин колдооңор менен, ар бириңердер жазып атасыңар. Намаздарымды эстеп атам, ар бир жерде сени ойлоп жакшылык каалап атам деп. Бул ар бириңердин ийгилиги. Ошон үчүн бул Инстаграм баракча меники эмес, бул элдики. Сиздер бар, биз барбыз, мен бармын. Ошон үчүн ар бириңиздерге рахмат. Бул видео узун болуп калды, бирок мен билем мени колдогон адамдар көрүп, дайыма бөлүшүп, дайыма колдойт. Ошон үчүн туура нерселерди үйрөнөлү, туура нерселерди үйүбүзгө ташыйлы. Мисалы үчүн мындай эле жалпак тилде айтканда, биз базарга барганда өзүбүздүн балдарыбызга же ата-энебизге мисалы үчүн баягы бир клубника алабызбы же бүлдүркөн алабызбы же картошка алабызбы, тамак аш алганда эң жакшысын алабыз. Эң баягы чирибеген, баягы аябай жакшы сапаттуусун алабыз да. Ошондой эле биз мамлекетте мына мигранттар айрыкча чет мамлекетте жүрөбүз. Болгон сапаттуу жакшы нерселерди Кыргызстаныбызга ташыйлы, ошо үйүбүзгө алып келгенде эле Кыргызстаныбызга ташыйлы. Анткени Кыргызстан биздин бул чоң өзүбүздүн үйүбүз. Ичинде жашаган элдер бул биздин балдарыбыз, ата-энебиз баары. Биз аз элебиз, 7 миллионбуз. Ошон үчүн бири-бирибизди биз колдоп, тууган болуп жүрөлү, бөлүшүп жүрөлү. Эч качан кайдыгер болбойлу мекендештер. Баарыңыздарга чоң салам. Жакшы ийгиликтүү күн болсун. Көп долбоорлор алдыда күтүп атат. Буйрса карап туруңуздар.